Салам достор. Ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун өздөрүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү болот. Бүгүн кайсы мамлекетте кандай ырым-жырымдар бар экенин айтып бермекчибиз. Кызыктуу маалыматка ээ болгуңуз келсе, биздин видеону аягына чейин көрүңүздөр. Японияда 3 деген санды жактырышпайт. Япониялыктар 3 адам болуп сүрөткө такыр түшүшпөйт. Себеби алардын ою боюнча ортодо туруп калган адам кайтыш болуп кетиши мүмкүн. Ал эми Кытай мамлекетинин жарандары 4 деген санга терс көз карашта. Себеби алар үчүн 4 ийгиликсиз сан. Жада калса рифтерде дагы 4 деген сан жок. Даниялыктар 1 жыл бою сынык идиштерди чогултушат. Ал эми жаңы жыл күнү идиштин сыныктарын жакын адамдарына беришет. Себеби алардын ишеними боюнча канчалык сынык идиштер көп болсо, кийинки жылы ал үчүн ошончолук ийгиликтүү болот. Ар бир грек өзүнүн үйүнүн жанында кактусту өстүрүшөт. Себеби кактус алардын үйлөрүн ар кандай зыяндардан коргоп турат. Кара мышык сиздин жолуңуздан өтүп кетсе, жамандыктын белгиси. Бирок англиялыктар үчүн кара мышык ийгиликтин белгиси болуп саналат экен. Эгер бул видео жакса, класс басыңыз, ой пикир калтырыңыз жана бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кыргызча кызыктуу Only Top каналы сиздер үчүн эмгек кылат.